Саламатсыңар кымбаттуу балдар. Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыздын темасы багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм жана анын түрлөрү. Темабызды баштаардан мурда татаал сүйлөм эмне экендигин эсибизге салып алалык. Сүйлөм өзү грамматикалык түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөргө бөлүнөрүн биз билебиз. Ал эми татаал сүйлөмдү эмнен айтабыз? Татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик жана грамматикалык жактан байланышып, бүткөн бир ойду түшүндүргөн сүйлөмдөрдүн тизмеги татаал сүйлөмдөр деп аталат. Демек, биз билгендей, татаал сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдүн тутумунан турат экен. Бирок балдар, баардык эле жөнөкөй сүйлөмдөр биригип келип татаал сүйлөмдү түзө беришпейт. Алар маанилик жактан сөзсүз байланыш керек. Мисалы, кече 9-май майрамы болду. Асан эртең тоого барат. Мына эки жөнөкөй сүйлөмдө айттым. Ушул жөнөкөй сүйлөмдөрдү бириктирип эле татаал сүйлөм кылып коюуга мүмкүн эмес. Ошон үчүн татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр сөзсүз маанилик жана грамматикалык жактан бири-бири менен байланышта келип гана бүткөн бир ойду билдириш керек. Ал эми татаал сүйлөмүбүз жөнөкөй сүйлөмдүн тутумунан тургандыктан, ошол жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири-бири менен байланышуу жолдоруна байланыштуу татаал сүйлөмдөрдү дагы өз ара үчкө бөлөбүз. Тең байланыштагы татаал сүйлөм, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм жана аралаш татаал сүйлөм. Бүгүнкү сабагыбызда ошол багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө жана анын түрлөрүнө токтолобуз. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп эмнени айтабыз? Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине маанилик жана грамматикалык жактан багыныңкы абалда келип турса, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр дейбиз. Демек, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр дагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тутумунан турат. Ошон үчүн алардын ичинде бирөө баш сүйлөм, ал эми калгандары багыныңкы сүйлөм болушу мүмкүн. Баш сүйлөмдү эмнен айтабыз? Ошо сүйлөмдөгү негизги ойду ээлеп, ойду бүтүрө ала турган сүйлөмдү баш сүйлөм дейбиз. Ал эми багыныңкы сүйлөм деп баш сүйлөмгө маанилик жана грамматикалык жактан баш ийип, баш сүйлөмдөгү ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирген сүйлөмдү багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм дейбиз. Мына ошол тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн, багыныңкы сүйлөмдөрдүн баш сүйлөмдөгү ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирип аткандыгына байланыштуу багыныңкы сүйлөмдөрдүн бир нече түрү келип чыгат. Мисалы, алар баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирет, ордун билдирет, себебин, шартын, себеп натыйжасын, мына ушундай ар түрдүү кырдаалын билдирет. Ошого жараша алар өз ара 9га бөлүнөт. Биринчиси мезгил багыныңкы татаал сүйлөм. Мезгил багыныңкы татаал сүйлөм. Мисалы, атам устаканадан кайтканча Садык байкеме кат жаздым. Качан кат жаздым? Атам устаканадан кайтканча. Айтике баласына карай жүгүргөндө Ашымакун алдынан чыкты. Качан алдынан чыкты? Айтике баласына карай жүгүргөндө. Мына бул жерде баш сүйлөмүбүз Ашымакун алдынан чыкты. Ал эми багыныңкы сүйлөмүбүз Айтике баласына карай жүгүргөндө. Бул жерде баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирип, качан деген суроого жооп берип атат. Нурлан жайлоого баратса, жолдоштору алдынан чыкты. Качан алдынан чыкты? Нурлан жайлоого баратса. Демек, бул сүйлөмдө жолдоштору алдынан чыгат деген сүйлөм баш сүйлөм болот. Ал эми Нурлан жайлоого баратса, бул багыныңкы мезгил багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирип атат. Андан кийинки сүйлөмүбүз орун багыныңкы сүйлөм. Орун багыныңкы сүйлөмдү эмнен айтабыз? Орун багыныңкы сүйлөмдө баш сүйлөмдөгү ойдун ордун билдирген багыныңкы сүйлөмдү орун багыныңкы сүйлөм дейбиз. Мисалы, билим кайда болсо, өнөр ошол жерде. Бул сүйлөмдөгү баш сүйлөмүбүз өнөр ошол жерде болот. Ал эми багыныңкы сүйлөмүбүз билим кайда болсо, кайсы жерде? Билим кайда болсо, мына баш сүйлөмдөгү ойдун ордун билдирип атат. Андан кийинки сүйлөмүбүз шарттуу багыныңкы сүйлөм. Шарттуу багыныңкы сүйлөм дагы баш сүйлөмдөгү ойдун ар кандай шартын билдирген үчүн шарттуу багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, жай жакшы болсо, эл эгиндүү болот.
Кандай шарт болуш керек экен эл эгиндүү болуш үчүн? Демек жай жакшы болсо дейт. Кантсе деген суроого жооп берди. Жай жакшы болсо шарттуу багыныңкы сүйлөм, эл эгиндүү болот деген баш сүйлөм. Кийинки сүйлөмүбүз сыпат багыныңкы сүйлөм. Сыпат багыныңкы сүйлөм дагы баш сүйлөмдөгү ойдун сыпатын билдирет. Мисалы, көңүлүм айдай ачылып, жүрөгүм толкуп кубанат. Кантип көңүлүм айдай ачылып. Демек, жүрөгүм толкуп кубанат деген баш сүйлөмдөгү ойдун сыпатын билдирип атат. Кантип деген суроого жооп берип. Багыныңкы сүйлөмүбүз көңүлүм айдай ачылып. Кубанычы койнуна батпай, зарыл сыймыктанып келе жатыптыр. Зарыл кантип келе жатыптыр? Кубанычы койнуна батпай. Бул сүйлөмдө кубанычы койнуна батпай, кантип деген суроого жооп берип, баш сүйлөмдөгү ойдун сыпатын билдирди. Зарыл сыймыктанып келе жатат, бул баш сүйлөм. Андан кийинки сүйлөмүбүз себеп багыныңкы сүйлөм. Себеп багыныңкы сүйлөм өз аты айтып тургандай эле баш сүйлөмдөгү ойдун ар кандай себебин билдирет. Мисалы, кар калың жаагандыктан мал короодон чыккан жок. Мал эмне үчүн короодон чыккан жок? Кар калың жаагандыктан. Демек, баш сүйлөмдөгү ойдун себебин билдирип атат. Кар калың жаагандыктан деген багыныңкы, себеп багыныңкы сүйлөм. Балдар эртели кеч футбол ойногон үчүн мектептин алдына кичинекей аянтча жасадык. Эмне үчүн мектептин алдына кичине аянтча жасадык? Балдар эртели кеч футбол ойногон үчүн. Эмне үчүн деген суроого жооп берип, баш сүйлөмдөгү ойдун себебин билдирип атат. Ал эми кийинки сүйлөм максат багыныңкы сүйлөм. Максат багыныңкы сүйлөмдө эмнени айтабыз? Максат багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун ар кандай максатын билдирет экен. Мисалы, такшалган мыкты геолог болуп чыгыш үчүн Керимбек жердин сырын жакшы өздөштүргөн. Эмне үчүн жердин сырын жакшы өздөштүргөн? Такшалган мыкты геолог болуп чыгыш үчүн. Демек, бул багыныңкы, максат багыныңкы сүйлөм. Ал эми баш сүйлөмүбүз болсо Керимбек жердин сырын жакшы өздөштүргөн. Ошентип бул сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун максатын билдирип турат. Андан кийинкибиз салыштырма багыныңкы сүйлөм. Салыштырма багыныңкы сүйлөмгө баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдү кандай, кандыктан, бетер, кан, сыңары деген мүчөлөр байланыштырат. Мисалы, тоого чыккан адам алысты көргөндөй, окуган адам дүйнөнү кең тааныйт. Бул жерде багыныңкы, салыштырма багыныңкы сүйлөмүбүз тоого чыккан адам алысты көргөндөй деп салыштыруу жүрүп атат. Баш сүйлөмдөгү ойго карата. Окуган адам дүйнөнү кең тааныйт экен, ошол эле учурда эле тоого чыккан адам дагы алысты кандай көрөт. Ошо экөө салыштырып атат. Ой салыштырма болуп аткандыктан багыныңкы, салыштырма багыныңкы татаал сүйлөмдү түзүштү. Кийинки сүйлөмүбүз карама каршы багыныңкы сүйлөм. Ирмелбей көзү турса да, үмүткө тойбойт адамзат. Адамзат үмүткө тойбойт дегенибиз баш сүйлөм болду. Ал эми ирмелбей көзү турса да, бул багыныңкы сүйлөм. Бул жерде дагы карама каршы ойду айтып атат. Адам ирмелбей көзү туруп атса дагы үмүткө көзү тойбой атат. Анда эми кийинки сүйлөмүбүз болсо сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Сан өлчөм багыныңкы сүйлөм деп, ошо татаал сүйлөм тутумдагы баш сүйлөмдүн сан өлчөмүн билдирген сүйлөмдү сан өлчөм багыныңкы сүйлөм дейбиз. Мисалы, күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Күчүм канча жетсе багыныңкы, сан өлчөм багыныңкы сүйлөм эмне болсо деген суроого жооп берди. Ошончо окутам, бул баш сүйлөм. Демек, баш сүйлөмдөгү ойдун сан өлчөмүн билдирип атат. Мээнетиң канча болсо, тапканың ошончо болот деген сүйлөмдү алып көрсөк деле, бул жерде дагы мээнетиң канча болсо деп сан өлчөмдү билдирип атат, ойдун сан өлчөмүн. Ал эми тапканың ошончо болот деген бул баш сүйлөмдөгү ойдун толук бүтүшүн билдирип атат. Ошентип балдар, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм 9 түргө бөлүнөт экен. Дагы баш сүйлөмдөгү ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирет экен.
Ошентип багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр баш жана багыныкы сүйлөмдөрдөн турат экен. Биз билгендей, багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү, анын табияты өзү ат айтып тургандай эле абдан татаал. Баш жана багыныкы сүйлөмдөрдүн эми байланышы жолдоруна токтолсок, баш жана багыныкы сүйлөмдөр өз ара грамматикалык формалар менен байланышат. Мисалы, чакчылдар менен байланышат. Чакчылдардын ып, бай, а, ый, ганы, ганча, гыча, майынча жана майын деген мүчөлөрү аркылуу байланышат. Бул биринчи жолу. Мисалы, айылдаштар кыштактан келишкенче арадан жылдан ашуун убакыт өттү. Мына ганча деген чакчыл менен байланышып атат, баш сүйлөм менен багыныкы сүйлөм. Экинчи жолунда атооштуктар жана жөндөмө мүчөлөр менен байланышат, жана жандооштор менен байланышат. Мисалы, жандооштун ган, да, ган, соң, чейин, дан, кийин деген сыяктуу мүчөлөр менен байланышып атат. Мисалы, биз космодромго келгенде ал жердеги көргөндөрүбүз бардыгыбызды кубанычка бөлөдү. Багыныкы сүйлөм менен баш сүйлөм ган деген атооштук менен байланышып атат. Кийинки жолу болсо шарттуу ыңгайдын мүчөлөрү аркылуу байланышат. Шарттуу ыңгайдын мүчөсү, негизги мүчөсү са, ал, са, се, со болуп өзгөрөт. Бирок бул жерге биз негизги мүчөсүн жаздык, са деген. Ошентип, үчүнчү жолунда дагы баш жана багыныкы сүйлөмдөр шарттуу ыңгайдын са деген мүчөсү аркылуу байланышат. Мисалы, 6 саның со болсо, бекер карап жатпагын. Са шарттуу ыңгайдын мүчөсү. Ошентип, баш жана багыныкы сүйлөмдөр өз ара грамматикалык формалар менен байланышып, анан татаал сүйлөмдү түзүшөт экен. Адамдар бири-бирибиз менен пикир алышууда бизге жөнөкөй сүйлөмдөр жетишсиздик кылат. Биз сөзсүз татаал сүйлөмдөр аркылуу кеңири пикир алышып, кеңири ой жүгүртүүбүздү билдирдик. Биз күнүмдүк турмушубузда оз эки кепте кадимкидей эле сүйлөшүп жүргөн татаал сөздөрүбүз мына ушундай грамматикалык табиятка ээ экен. Эми баш жана багыныкы сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилерге да токтоло кетелик. Баш жана багыныкы сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилер бул жерде өзүңөр көрүп тургандай шарттуу түрдө берилди. Биринчисин биз багыныкы сүйлөм дейбиз, экинчиси баш сүйлөм дейбиз. Кандай гана учурлар болбосун, мына биринчи, экинчи, үчүнчү учурларды көрүп турасыңар. Баш жана багыныкы сүйлөмдөрдүн арасы үтүр менен ажыратылат. Биринчи учурда биринчи багыныкы сүйлөм келсе, биринчи торгой асманга көтөрүлгөндө кычаң көчөгө чыкты. Баш жана багыныкы сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр коюлду. Ал эми экинчи учурда болсо баш сүйлөм биринчи келди да, багыныкы сүйлөм андан кийин келди. Бул жерде деле баш сүйлөм менен багыныкы сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр белгиси коюлду. Ал эми үчүнчү учурда болсо баш сүйлөмдүн ортосуна багыныкы сүйлөм келип калган учур болот. Ал учурда үтүрдү багыныкы сүйлөмдүн эки жагына тең коебуз. Мисалы, Чүкөбай Жапар канча айтса да өз билгенин берген жок. Жапар канча айтса да деген багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөрдүн ортосуна келгендиктен эки четине тең үтүр коюлду. Ошентип, багыныкы сүйлөмдөрдүн арасына биз кайсы учурда болсо дагы үтүр белгисин коет экенбиз. Ошентип балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз татаал сүйлөмдүн бир түрү, багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм жана анын түрлөрү боюнча түшүнүк алдык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.